Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Эфирде таңкы бурулуштун негизги маселеси. Студияда Таалайгүл Сыдыкбекова жана Таалайгүл Чабдарова. Уктурууну сиздерге жеткирүү үчүн Максат Мамыралиев жана Азиз Чокморов иштеп жатат. Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу радио угуучулар. Таңкы бурулуштун негизги маселеси бүгүн экономикадагы маанилүү бир ролду ойногон тоо-кен тармагындагы темага кайрылат. Эмне үчүн жетим тоо темиргени бүгүн коомчулуктун кызуу талкуусуна түшүп жатат. Мынчалык талкууланышында кандай себептер бар? Деги эле жетим тоодон өлкө үчүн кандай пайда болушу мүмкүн? Жаратылыштын кайсы байлыктары катылган? Мына ушундай темада бүгүн биз сөз кылабыз. Өзүң билесиң, Таалайгүл, буга чейин мамлекет бул кенди да өз алдынча иштетүүнү пландаштырып, буга байланыштуу мамлекеттик компания түзүлгөнү жаткандыгы маалымдаган. Таалайгүл эже, бардыгыбызга белгилүү болгондой, жетим тоо кенинин тарыхы дагы ушул бул сатылып кетти, анан кайра калды, анан лицензиясы алынып калды, жана башка деген көп чуулгандуу кептер буга чейин да айтылып келген. Анан бүгүн биз ушул багытта кандай соңку маалыматтар бар, ушул маселени дагы ачыктап, анан кен тууралуу да кененирээк маалымат алганга аракет кылалы. Сөзсүз, негизи эле биздин практика көрсөткөндөй, ушу Кыргызстанда мындай бир кен казуу маселеси дайыма бир талаш тартыш менен коштолуп келет. Мындай талаш тартыштар бүгүн эле же кечээ эле чыгып калган жок. Дайыма ушундай бир тоо-кен тармагын иштетүү жаатында кайсы бир инвестициянын келиши күтүлүп жаткан бир маалыматтар чыкканда, сөзсүз бул коомчулукту ойлондуруп, ар кандай сөздөрдү, кайчы пикирлерди пайда кылат. Анда биз таңкы бурулушту баштайлы, негизги маселесинде сөз кылабыз. Ушул жетим тоо боюнча биздин студиябызга келген мейманыбызды биздин угармандарга тааныштырып кетели. Кыргыз тоо ассоциациясынын президенти, профессор, геология жана минералдык ресурстар мамлекеттик агенттигинин мурдагы жетекчиси Чунуев Ишимбай Карыбаевич. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Студиябызга кош келипсиз. Анда алгачкы суроону ушундан баштайын деп турам. Ишимбай Карыбаевич, мына биздин өлкөдө негизи тоо-кен тармагын биз экономиканын флагманы, экономиканын бир локомотиви деп айтып келебиз да. Бирок кандайдыр бир себептер менен, же болбосо жана айтылгандай эле, сөзсүз түрдө бул өтө талаш тартыш менен бир жолго мындай бир иштетүүгө коюлат да. Мисалы үчүн ичкүтүн продукциянын басымдуу бөлүгү дейлиби же 10%-ы айтор ушул тоо-кен тармагынан түшөт экен да. А дегенде сөз башынан болсун, сиз бүгүнкү күндө, азыркы учурда, мына 2021-жыл келгени турат, негизи эле тоо-кен тармагындагы мындай кандай баалайсыз ушунун келечегин? 2008-10 жылга чейин биз лицензияларды мындай ушул политика боюнча бир 300 сомдон бере берчүбүз. Инвесторлор келгиле, иштегиле деп. Андан кийин мына жанакы жергиликтүү калк деген каршы чыгып атканы деген, булар деген баягы жөн эле сатылып кетти деп, ошондон бери инвесторлор кичине келди. 12, 13, 14 жылдары азыр азайып калды. Себеби деген ишенич жок. Экинчиден мына октябрда бул событиялар болуп кетти. Ошондуктан азыр биз чоң инвестор келет тоо-кен тармагына деп айта албайбыз. Булар деген күтүп атат. Ошондуктан могу жетим жируйда мындай иштелбей атат. Казминералс бозумчак деп көп эле компаниялар кичине токтоп турат да, күтүп атат. Ушул январь президенттик шайлоонун январь февралдарда ушул билинет да. Ошондуктан азыр тоо-кен тармагында жана 10% ВВПны деп атабыз, 45% жана экспортный потенциал тоо-кен тармагында, бул келечек тоо-кен тармагында. Бирок биз ошол мындай десем, кум тоор иштеп атат, мына жируйдан пайда болбойт деп атат. Ошондуктан биз азыр деген ушул мамлекеттик программаны, стратегияны кичине алмаштырышыбыз керек. Инвестор деп эле жатып албай, ушул жетим тоо деген, бул деген аябай чоң мындай стратегиялык объект болуп атат. Ошондуктан деген мамлекет өзү иштеткизип, көрсөтүп, анда ошол бөлөк инвестицияга да инвесторлор деген ишеним, мындай Кыргызстан менен иштесе болот экен, өзү да иштей алат экен деп туруп, ошондо келе баштайт. Ошондуктан ушул жетим тоонун проектини чоң проект болот.
бул мындай экинчи кумтор, даже кумтордон да кичине чоң болуп кетет. Ошондуктан ушул жерден туура колдонуп, убактыны ачык иштеп туруп, ушул изилдөөнү башташ керек. Бүгүн эмес, эртең уже башташ керек да, башташ керек. Ошондо биз азыр эми жетимтоо боюнча айтсак, бул миллиард деген тонналык запастар бар деп атат. Бул 86-жылы ачылган. Андан кийин 2005-2006 компаниялар изилдөө эле иштерди жүргүзгөн. Геологиялык изилдөө эле иштерди. Анан азыр болсо биз мындай эртең баштайбыз разработканы деп иштеткизебиз мейманкананы деп айта албайбыз да. Ошон үчүн биринчиден геологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүш керек. Ишимбай Карбаевич, ошол жетимтоо жөнүндө мына сиз айтып кеттиңиз, изилдөөлөр жүргүзүш керек деп. Анан дагы кандай маалыматтар бар? Буга чейин Союз учурунда да бул геологиялык чалгындоо иштери болгон деген маалыматтар айтылып атпайбы? 70-жылдары канчалык бул белгилүү жактары бар? Эмнелер иштетсе болот? Кандай келечеги, кандай адис катары кичине дагы кененирээк маалымат берсеңиз. Бул эми азыр ачык айтайын, бул лицензия ал жерде жок. Кытайлыктар изилдөө ишин жүргүзүп туруп токтотушкан. Азыр Госкомгеологияда, ошол Госкомитетте мен юристтен сураганда айткан, бул бош, мамлекет өзүнчө иштеткизе алат, таза деп. Экинчиден изилдөө жүргүзүлгөн. Бирок биз баягы геологдор айтып коебуз, категория А, Б, С1, С2 деп жанакы мамлекеттик комиссиянын эмесине кире элек. Гоз баланска тура элек. Изилдөө эле жүргүзүлгөн. Анан категория С2 деген. Кичине проект жасап, изилдөө мындай жанакы орусча айткандай технико-экономический обоснование жасаганга С1ге которуш керек да. Ошон үчүн мындай эмелер тиги жанакы скважина деп коет. Изилдөө иштерине кээ бир жерде даже скважина бурени аз эле болгон. Канава менен тиги өйдө жагынан эле баягы өтүп, анан кичине опробование болгон. Бүттү, ошон менен прогнозный С2 менен деген кетип, ошондо 5 миллиард деп атат, 3 миллиард деп. Андан кийин бир-эки институттар, жана Механобр деген, Ташкенттеги Сайгимс дегендер, алар изилдөө жүргүзүп, ошол пробаларды алып туруп, ал жерде канча деген пайдалык жанакы руда деп коет, ошол гематиттен, магнетиттен канча бар, ошол изилдөөлөр жүргүзүлгөн. Азыр эми биринчиден Кыргызстанга өзүбүзгө керек, канча жатат, эмне жатат. Ошону баягы рентабельный болобу иштеткизгенге деген мындай ишти деген ошон мен ойлоп атам, азыр ошол айтылып атат. Эч кимге сатылган жок. Бул госпредприятияны түзүш керек. Эми мына жана сиз айттыңыз, бул мындай айтканда кумтөрдөн да чоң болушу мүмкүн бул долбоор депчи. Негизи айтсаңыз, ушуга биз өзүбүз мындай бир мамлекеттик компания түзүп иштетип алып кеткенге бизде мүмкүнчүлүк жетеби? Мисалы үчүн потенциалыбыз, дараметибиз барбы? Геологдор буга жетиштүүбү? Мисалы эгерде биз өзүбүз иштете турган болсок, анан сиз айткандай, анда эмне үчүн азыр ушул жетимтоо деген мындай жеңичинен сатылып кетти, булар акырын ушинтип ишти баштап атат деп, анан жетимтоону жанакы коргоо боюнча азыр бир кыймыл түзүлдү. Булар дагы өзүнчө бир сөздөрдү айтып атышат. Мындай сөздөргө эмне себеп болуп атат? Бул эми Тоо кен тармагы 10-15 жылдан бери бул чоң политикага айланып кетти. Себеби деген бул жерде чоң мындай финансы поток деп коет, ошол бар да. Бирөө келип эле сүйлөшө эле эметсем, мен ошолду ойлоп отурам, тигиндей деп эле политиктер да кирип кеткен. Кээ бирөө деген түшүнбөсө деле айтып берет. Ой, мынча миллиард доллар бар экен, тиги деп. Бул деген өзүнчө шайлоодо келатат.
ошо жагынан да мындай саясий жагынан дагы мындай кичине өзүнүн бир эмелерин электоратты алып алыш керек да, добуштарды. Ошон үчүн бул деген чоң саясатка айланып кеткен. Мен ойлоп атам, бул жерден просто эмени экономика жагын караш керек. Айлана чөйрөнү сакташ керек. Мына ошол биринчиден, экинчиден региондор өсүш керек. Бир тармак, бир компания иштесе, Тоо кен тармагында 4-5 бөлөк компанияны же болбосо бир киши иштеп аткан 4-5 кишини мындай жетелейт экен. Бул снабжение дейт, иштейт, бул иши кылып, бул регионго аябай чоң таасир жүргүзөт. Себеби деген мына Кумтортун көрүп атабыз, 2% деп фонд развития. Бул жерден да фонд развития ачыш керек. Анан кечээ туура коом түзүлүп, жетим тоону коргоо деген туура коюп атышат маселени. Иштеткиш керек, госпредприятие болсун деп. Бирок мен ойлойм, ошол коомдо жакшы мындай тың балдарды, инженерлерди түшүнгөндөр дагы иштесе, себеби деген ачык иштеш керек. Ачык көзөмөлдү алыш керек да. Жана обоз деп коебуз, бирдеме жазып эме болсо да ошондо общественный слушательно өткөрүп, мен орусча айтканда как правило ошону өткөрүш керек. Мына ошондой жергиликтүү калк менен иштеш керек. Ачык ушул кадрларды да даярдаш керек. Жанакы параллельный проектирование, параллельный строительство деп законду дагы бат эметиш керек. Мындай чыгарыш керек. Себеби деген биз ал жерде деген мына ушул геологиялык изилдөөгө бир 10 миллион доллар керек. Анан жанакы проработка тигил бул кичине снабжение деп 15 миллион болсо, баштаса болот да. 21-жылы уже жанакы геологиялык изилдөөнү деген башташ керек. Себеби деген бул деген стратегически биздин Кыргызстанга чоң объект. Ушул объектти, ушул проектини жакшы таза алып кетсек, мен ойлойм биздин бюджет дагы бир 500 миллиондон түшүп турат жыл сайын. Баягы руда чыгып, мындай концентрат болобу же эме болобу, ошол деген руданы сатып турсак, себеби деген өзүбүздө мынча деген мындай пайдаланган темирди объекттер жок да, заводдор жок металлургический. Ошондуктан Россия, Казакстан, Европа, Германия, основной ушул Кытай алат да. Ишимбай Карыбаевич, мына сиз айтып атасыз, биздин мамлекет үчүн өтө мындай бир стратегиялык объект катары бул жетим тоо кени эсептелет деп. Анан кандай болгон күндө да ар кандай сөздөр айтылды. Ошол демек биздин ушул кенге кызыккан инвесторлор деле бар экен да. Бир кезде өзүңүз дагы эсиңизде да жакшы билесиз, ошол сиз геология жана минералдык ресурстар боюнча агенттикти жетектеп турганда дагы ушул жең ичинен сатылып кетти деп сизди айыптаган учурлар да болду эле. Демек кызыккан инвесторлор бар десек, бар деп эсептесек болот экен да бүгүнкү күндө деле. Бүгүнкү күндө бар. Кытай кызыгып, Кытайда 2 лицензия бар болчу. Art mining деген алар баягы кичине ишти жүргүзүп коюп, анда деген темирге деген баа түшүп кеткен, токтотуп эме кылганда, мен деле ошондо чакырып туруп 2012-жылы декабрда айткам, жаңыдан биз деген конкурсный комиссияны деген иштеткизе баштадык. Айттым, иштесеңер иштегиле, иштебесеңер биз деген жоёбуз лицензияны. Мына ошондо деген алар бир айда отчет берип коюп бербей, ошентип жүрүп 13-14-төрдө акырын деген ушул лицензияны уже кайтара баштадык да. Азыр уже 2 жолу жогорку соттон өтүп, азыр таза. Вот. Азыр деле мына 150гө чыкты. 19-20-жылы темирдин баасы, тоннасы. Анан кайра инвесторлор деген ошол биз жакты карап атат. Анан эме мына сөз болуп атат, ал деле болгон мына жанакы Full Gold Company Иштамбердин берип койгонбуз, жанакы 25-50 километр жолду алайдан салганга деп, мындай Тоо кен тармагындагы урда эмелерди, кен байлыкты жанакы инвестицияга деп. Ошондой болуп Атамбаевдин убагында болгон. Ал
Full Gold Company иштеп атат. Темир жол салып беребиз, ошол 7 тонна бергиле. Жол болсо теги көмүрдү бергиле деген эмелер бар. Проекттер бар. Анан көбүнчө ошол Кытайдын компаниясы ошол бизге эме турат. Немистер может эметет. Бүттү. Россияда, Казакстанда көп мында эме жанакы Кумаруда деп коет. 50 километр бар. Анан экинчи орунда турат дейт. Экинчиде эмес, эми 20га кирет го бул жетимтоо дүйнө жүзү боюнча, кен байлык боюнча эмек келгенде. Бул жетимтоодо 5-6 участок бар. Бир участогу бар 50% ошол бүт руданы мындай жайгашып турган бир участок, бул Даңгы деген. Анан бул эме стратегия эмне кылыш керек десе, мен деле айтып берем, баягы ушул жетимтоону мында баштасакпы деп, мындай өзүнчө деле план бар. Илгери биз кичине мындай проработка кылганбыз, ТО жасаганбыз, пред-ТО деп коет да. ТОга да жетпей, биринчиден ушул азыр мен ойлоп атам, программа түзүп, компания ачып, юристтер иштеп, экономисттер иштеп, хотя бы $15 миллион таап, изилдөөнү башташ керек. Келеби, келбейби, бизге өзүбүзгө, Кыргызстанга керек жетимтоодо эмне канча жатат? Иштеткизе алабызбы? Канча каражат керек? Инвестиция керек? Жол салыш керек, электроэнергия жетеби, экология биринчиден сразу эле бул биздин госархстрой эме деген тиги охрана окружающей среды эртең да башташ керек а жерден. Кандай таасир, кандай экология кандай болот? Экология, биринчиден экологиядан башташ керек. Мен ушул жерде бир суроом бар, бирок бизде байланышка чыккан угарманыбыз бар экен, биз угалы. Кайрадан байланышка чыкканга аракет кылыңыздар. 0502 39 21 90 0312 39 21 90. Facebook аркылуу дагы суроолорду берсе болот да. Бизге дагы суроолор келип атыптыр. Айрымдарын окуп койбойлубу, Мейли. Аида Токтогулова, жетимтоодогу темир запасы дүйнө жүзү боюнча экинчи орунда турат. Өзүбүз иштетсек темирден көп нерселер жасалат. Генератор, машина, поезд, самолетко чейин чыгарса болот. Кийинчерээк дүйнө жүзүнө темирге болгон дефицит башталат. Ошондуктан сактап өзүбүз колдонушубуз керек дейт. Эми жана дагы мына Эшимбай агай айтып кетпедиби? Экинчи орунда болбосо дагы алдыңкы 20 кендин катарына кирет. Негизичи бул темир рудасы бул эмнеге керек? Анан бул өлкөгө кандай пайда болушу мүмкүн деген да суроо бар да. Темир рудасы бул деген эми бүт эле тармакка колдонот. Самолетто азыраак, темир жолдо, бобуреки үйлөрдү салып атканда жанакы эмелерди, жанакы металлический изделие деп коет, подвалынан тиги эмесине бүт колдонот. Андан тышкары бир эми билбейм кайсы жерде колдонбойт темир. Темир колдонот. Темир бирок бизде деген ошол заводдор жок. Мына Сокулукта 2-3 мындай кичинекей завод ачылып ошол иштеп атат, бирок ошонун сапатын көрүш керек да. Анан көбүнчө мындай компаниялар алардан көп албайт. Мындай билбегендер, кичине мындай частный үй салып аткандар ошол мындай колдонот. Атап бизде деген чоң завод жок. Иштеп калса чоң завод ачыш керек. Туура өзүбүздү анда деген мындай жетет эле бизге. Кыргызстанда мындай чоң эмелер жок, заводдор. Жанакы Усть-Каменогорск, Челябинск, Россияда, Казакстанда металлургический заводдор бар да, а бизде жок. Ошол бир металлургический завод ачсак болот. Вот. Азыр деген ошол изилдөөнү жүргүзүп, канча бизде темир бар. Мына ошол аныкташ керек. Аныкташ керек да, изилдөө жүрүп, аныктап, туура аныктап, анан деген запасты коюп атканда ошол дүйнө жүзүндөгү стандарт боюнча коюш керек. Себеби деген биз Кыргызстан ушул инвестицияны деген банктардан алышыбыз керек. Ал үчүн деген ошол изилдөөлөр туура жүргүзүп, программа менен ошондо деген жанакы биз ошол коом түзүп, жанакы КОН деп коет,
коет Кыргызское общество экспертов недер. Дүйнө жүзүндө кандай стандарт, ошол стандарттарга биздин специалисттерди окутуп, биз да жардам беребиз муну санаганга, запасты жетим тоого. Мына ошол дүйнө мындай чоң банктар деген аудиттер текшерет. Ошондо ишенимге ошол байлыкты, запастарды деген биз деген туура коюшубуз керек. Ошондо биз колдонушубуз керек инвестицияны алып келгенге. Анан дагы айта кетет элем ушул мүмкүнчүлүктү колдонуп. Бул Центерада деген мына бир жуманын ичинде 70-80 миллион доллар деген акциялар көтөрүлдү. Вот, бул жакшы признак. Ошол акцияларды акырын сүйлөшүп, закладывать этип, акцияга деген кредит алсак болот. Ошол эле 15 миллионду кредитти алып эле иштеткисе болот. Биринчи ошол геологиялык изилдөөлөрдү жүргүзгөнгө, Угарман бар экен да. Угалы суроолорду. Угат сизди. Саламатсыздар. Саламатчылык. Бул жетим чоо боюнча бир ilgari Aman Mahmutov, akademik Aman Mahmutov var gezinde narınga gelip durup bir savuşeri jasadı. Oşol tigi jadağı Karageşe'de 11 milyar tonla kömürlü geliyorları Jetim Toğlu 7 milyar temirli geliyordu. Ana gazı Jetim Toğlu temirli geli azayıp ketken bu kanday var deyim de. Anamda aldığı tigi damlayı böyle gazıklı damlayıcı ayırması 2 milyar tonla azayıp gitti. 5 milyar tonlası var mı? Anam bunun yolu kaydan var. Kayışı Ovros'tan varıp koşulup kanday var. İşte şunu açıp koysanız. Rahmat. Dagı bir суроону угалы агаянан чогуу жооп берсеңиз. Саламатсызбы? Кайра байланышка чыкканга аракет кылыңыз. Уланта берели. Биринчи суроо боюнча. Абдан жакшы суроо. Ооба, убагында деген 7 миллиард деп айтылган, азыр болсо 5 миллиард деп. Менде маалымат баягы эми бул деген прогнозный божомолдо P1 деп коет категория. Эми P1ден деген C2 деп коет. Баягы кичине жакшы изилденген, саналган көп исследованияларды мындай текшерип эме кылганында ошондо 5 миллиардта болуп атат да, 4,7. Мындай дагы санап көрсөк 3,5 болду. Ошон үчүн канча жатат? Бизде бар, ошонун деген сапаты кандай, иштеткизе алабызбы? 6 участок бар экен, ошол кайсысынан баштасакпы деп мындай программа түзүп, изилдөө жүргүзүп, даже 1,5 миллиард тонна ошол пайда болуп, ошону иштеткизсек дагы, бул деген кумтордон 2-3 эсе чоң, андан эле көп мындай сапаты бар рудалар болсо, ошондо деген чоң бюджетке жардам берет да. Мен божомолдо мындай bir 4-5 жыл иштеп калгандан кийин 500 миллион доллар деген бул бюджетке жөн эле түшүп турат. Баягы регион берке дагы жанакы эме түзүш керек, горный кластер деп коет. Жеке эле токен тармагын эмес, дагы жерден дагы эмелерди ашсак болот предприятияларды. Мына ошол өзүн дагы мындай иштеп атканда деген көп нерселерди мындай тартып турат да, элди дагы иштеткизип. Бул эми дагы деле айтабыз, ушул аябай чоң проект, ушул өзүбүз Кыргызстан иштеткизсек, бул деген ушул керек бизге деген, биз деген азыр ушундай бүт эле баягы суранып эле инвестор келе кой дейт, десе макул деп. Азыр мына өзүбүз иштеткизсек, өзүбүз кожоюн болсок, өзүбүз политика жүргүзсөк, токен тармагын көп нерселерди деген мына азыр текшерип туруп токтотот. Мен дагы сунуштарым бар. Көп кен байлыктарды токтотуш керек. Кичинекей кен байлыктарды токтотуш керек. Жанакы
россыптарды дегенде. Көмір шахталарын иштеткизип турса болот. Ал мында эл деген иштеп турсун. Ал үчүн деген жанакы жаңы закон алыш керек болуп атат. Закон о малом горном предпринимательстве. Эл деген лицензияны баталышы керек. 1-2 айдын ичинде алып туруп иштеткизип, ачык иштеткизип, райондорго деген эмелерди коюп, жакшы пункттарды. Мында ачык иштесе эле болот. Элди иштеткиз керек. Биздин внутренний Кыргызстандын биржасы иштесин. Ал эми өзүнчө кеп. Рахмат. Азыр дагы суроолор бар экен биздин угармандардын, кабыл алалы. Тема боюнча суроолорду кыска так бериңиздер. Абдан көп угармандар кайрылып атат. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Угуп жатабыз сизди. Саламатсызбы? Абдан жакшы теманы көтөрүп атасыңар. Ишенбей агай, сиз да жакшы маалыматтарды берип кеттиңиз. Жана башында ошо лицензиялар 100 сомго эле сатылып берген. Чет элдиктерге, инвесторго болду. Ал себеби дегенде коррупция экенин жакшы билебиз. Ошон үчүн мына Кыргызстан бүгүн ушул акыбалга жетип отурабыз. Талай гүлайымдар, мына бүгүн мен бир нерсе жакшы нерсени айткым келип атат. Ушунда учур келгенде айтпаса сөздүн атасы өлөт дейт. Ушу жетим тоо маселеси боюнча ошо бизге Кыргызстанга кайтарып калган бүт күч аракетин жумшаган Өмүрбек Чиркешев Текебаев менен Карганбек Саматов ата мекен фракциясы ушу парламент урушуп талашып отуруп ушу жетим тоодо жана кытайлыктардан кайрып алышкан бизге. Ушуну бүгүн баса белгилешибиз керек. Себеби дегенде бүгүн мынакей Өмүрбек Чиркешевдин туулган күнү болот да, жакшы болот да. Мындай подарок катарынан кыргыз эли ушул нерсени билип коюш керек. Эмне кылып деле каралай бербестенчи. Буну Ишенбей агай деле тактайт болуш керек. Анан эми жетим тоо жөнүндө айтканыбызда жана айтып атпайбы азыр агай дагы тезирээк иштеш керек, анан минчиш керек, анан жанагы сырье боюнча жанагы концентрат боюнча да сатсак дегенде мындай да жок, андай кылбаш керек. Шашпастан бул иш жана андай кылып жет өлчөп бир жолу кетиш керек бул маселеде. Шашпашыбыз керек. Анан кийин инвестордун эки түрү болот агай, сиз жакшы билесиз. Жана инвестор стратегический, инвестор финансовый деген. Стратегический инвесторлор мына жана кумтөрдөгү каналисттер бизге ошолор ээ болуп атат. А биз азыр бизге мына Карганбек Самахов япондуктар менен сүйлөшүп, ошо япондук алар бияка келип изилдеп да жүрүшкөн. Ошолордон жана андай финансылык инвесторду таап туруп акчасын алып, ал эми орустарды алып келип ошо жерде жана фабрикаларды куруп иштетсек болот. Анан эң негизгиси жана экологияны туура айтып атасыз. Бул 70 километр узундугу, 10 километр туурасындагы кен байлык, бул абдан чоң бизге зыян келип калышы мүмкүн эгерде биз экология жагын карабай турган болсок да. Ушул маселеде чечсек, бул буйруса жетим чоң кыргыз элинин жакшысын жакшыртат, кыргыз мамлекетин алды көстүрөт деген ойдомун. Рахмат сиздерге. Ушул маселеде абдан сак болсок экен. Биз баягы күйбөдүкпү, баягы сүткө оз күйгөн айран үлчөтөт деген. Ошондон шашпастан ушул ишти жакшы кылсак болмок эле. Анын эң негизгиси эми биздин ушу окумуштуулар, бийлик башына келип аткандар түшүнгөнүнө абдан кубанып атам. Чет элдиктерге эле баягы баарын сата бербестен өзүбүздүн колубуздан келет да, биздин деле башыбыз ордунда экенин белгилеп турат да. Рахмат сиздерге, талай билайымдар. Рахмат. Биринчиден Өмүрбек Чиркешевдин ооба билем. Убакында деген сатылбасын биздин байлыгыбыз деп айткан. Бүгүн ушул туулган күнү менен куттуктап кетет элем. Мен ачыкмын. Өмүрбек Чиркешев менен отуруп сүйлөшүп, мен даярмын. Канча информациям бар, ошону айтып берем. Анан экинчи, бул деген шашпасакпы деген. Мен ойлоп атам, жок болбойт. Азыр деген бир 10-15 миллион доллар таап туруп, эмнебиз бар, эмне байлыгыбыз бар, чөнтөгүбүздө эмне бар. Ошону деген изилдеп алсакпы деп атам. Разработка болобу, эме болобу, аны деген ошол изилдеш керек. Азыр деген кандай технология болот? Экологияга кандай таасир тийгизет? Мына ошону деген просто 21-жылы ушул эмелерди иштеткизсекпи, эч даже чоң жолдо салынбайт, баягы эле изилдөө иштер болот. Мен ошону айтып атам. Биз деген мен конференция өткөрсөм деп атам. Теги орустарды, казактарды чакырып туруп, мына мону жетим тоо мондай экен деп технология 2018-жылы мен өткөргөм Майнексте. Ошол Майнекс деп коет, дүйнө жүзүндөгү чоң конференция. Чакырып келип эле баягы конференция өткөрүш керек го деп атам. Мен ойлоп атам, ушул башташ керек, изилдөө иштерди башташ керек. Ишенбей Карымбаевич, сиз мынакей окумуштуу катарында, бул тоо кен жагын жакшы иликтеген окумуштуу катарында кандай дейсиз? Жана дагы бир угарманыбыз суроо берип кетти эле. Негизи бул кен чыккан ушул жай, ушул жетим тоо.
Бул өзгөчөлүк эмнеде Эрикенин жайгашкан жери? Анткени мына азыр экологиялык маселелер да көтөрүлөт. Алда дагы айтылып атат, бул экологияга өтө чоң таасир берет, жанакы нарындын суусу буулуп калат, ага дагы тийбеш керек, такыр козгобош керек деген да пикирлер бар. Туура. Бул 40-50-60 километр нарындан. Анан эме бар, эки нарын. Жетим тоо деген кыр бар, ошол кырдын күнбатыш жагында ушул жетим тоо 6 участоктон болот. Биринчи участок ушул даңгы bir айылдан кийин эки нарындан bir 10 километр. Андан кийин ушул күнчыгышка акырын көл жака кете берет, Кумтор жака. Анан 6-чы участогу бар, 5-6-чы участогу. Ал деген уже көлгө кирип кетет, Ысык көл областына. Кийин жакшы иштеп, мындай эме кылып калсак, Кытай менен иштеп калсак, алар туура баа менен деген, бийик баа менен деген алабыз десе, концентратты, анда ошо жакка жол салса болот бедел менен. Ал да вариант бар, мындай чийип көргөнбүз. Азыр болсо ошол даңгы деген участоктон башташ керек. Себеби деген экологияга зыянды аз келтирет. Карагайлар деген арчалар аз, эми мындай келтирет, бирок ал деген возмещение болот, көп эмес. Ошол даңгы деген участокты проработка кылып, элге түшүндүрүп, көрсөтүп, ошондон баштасак, ошого деген технологияларды кандай алып келсе деп изилдөө жүргүзүш керек азыр. Санап көрүш керек. Анан эле бүгүн эле баштайбыз деген болбойт. Аны жакшы санап көрүш керек. Дүйнө жүзүндөгү эксперттерден алыш керек заключениясын. Демек, анализдеп, талдап, анан жанагындай геологиялык чалгындоолорду аяктап алып, анан ишти баштоо керек деген сөз. Азыр ошол госпредприятияны, мамлекеттик предприятияны ачып, ишкананы жакшы кадрларды алып келип, ачык иштеп, мен даже ойлоп аткам, ушул черный металл, цветной металл деп консорциум түзүш керек. Ага деген Кыргыз алтын да кошуш керек. Бир өзүбүзгө бир аналитический центр ачыш керек. А то биз эме кылсак эле, алданып эле, тигил келсе эле макул болуп эле инвесторлорго туура айтылып кетти. Стратегический инвестор болот и жанакы инвестицияны алып келген. Стратегический инвестор менен сүйлөшкөндө бир тилде сүйлөшүш керек. Специалисттер бар, ошолорду чогултуш керек, ачык иштеш керек. Илгери деген институт экономики деген болгон, госплан деген болгон, госпландын ичинде дагы болгон научно исследовательский центр деп мындай ошондой бир консорциум ачыш керек. Но это бул келечекте. Азыр просто ошол изилдөө иштерди баштап, бизде эмне бар экен, инвентаризация кылып, ошол жерден билип, анан деген ошол стратегияны түзүп, программаны түзүп, бүт ушул азыр кандай деген суроолор болуп атса, ошолорду ачык караш керек. Дагы может бир жылда коомчулукка да ачык коюш керек. Ошондо конференцияда өткөрүп туруш керек. Суроо бар экен, анда кабыл алалы, Сиз эфирдесиз. Саламатсызбы? Алло. Угуп атабыз сизди. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен силердин бергениңерди баштан бери угуп атам, баары жакшы айтылып атат. Бул жетим тоо сатылып кетиптир дегенибиз чуу жакындан баштап чыгып атпайбы, Кытайга берилип кетиптир деп. Муну эл мындай түшүнсө болот да, шайлоого карата жаңы Садыр Жапаровдун немесин рейтингин ылдый түшүрүш үчүн ушундай ушак жүрүп кетти, ага ишенбей эле. Жетим тоо сатылбайт. Анан экинчи дагы менин өзүмдүн оюм бар да, мына ушундай убакта пандемия деп дары-дармек керек болуп атат, пенсиялар берилбей калат деп өзү чогулуп кетип атабыз. Анан ошол жакка жол салып, свет тартып, андай мындай кылып деметкенде миллиарддаган доллар кетет. Башташ үчүн эле. Анан тетиги Кытайдын карызын биз басылып унутуп калабыз, эптеп жылдырдык деп атабыз, кичине жылдырдык деп. Анын жылгандан кийинки срок келгенде Кытай биз менен мышык-чычкан ойноп отурбайт, алам дегенин алып коет. Кытайга каяша да айта албайбыз. Анан биз жерди бербейбиз, биз жерди бербейбиз дейсиңер. Эмнеңерди бересиңер мисалы үчүн? Рахмат пикириңизге. Дагы бир суроо бар, алып коелу. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Угуп жатабыз сизди. Мен Бишкектен эсен. Эсен агай, айтыңыз. Менин суроом төмөндөчү да. Эгерде тоо кен тармагы Кыргызстандын экономикасынын локомотиви болмок,
Bizde öndürülgen produksiya, altıны болобу, же болбосо жези болобу, башка темири болобу, Кыргызстандын өзүнүн экономикасына иштесе да, бизде эмне болуп атат? Алтын өндүрүлсө дагы, башка эмне байлык өндүрүлсө да, ошолордун баары жок эле полуфабрикат же болбосо алтын түрүндө эле сыртка чыгып кетип атпайбы? Бизге болгон эмне? Bir 5-10 kişi işlep atat, o şeyden zarplat alat, biz oşoğa sүйүнүп, анча мынча соцфондго төлөп коюп атат. Анан канчасын налогко туура эсептеп, төлөп атабы, аны билген бир Кудай билсин, башка эч ким билген жок. Бирок биз ошого эле ыраазы болуп эле инвестор деген сөз оозубузда түшпөйт. Кандай инвестор? Ошто инвестор бир чиновниктин чөнтөгүндө инвестиция болуп аткандыр. Бирок Кыргыздын элине, Кыргыздын экономикасына бүгүнкү күнгө чейин эч нерсе инвестиция түшкөн жок да. Мисалы үчүн экел алтынды алалы, кум төр менен эле жер үйдө. Так? Ошон биз бир мезгилинде кум төрдү жок, биз мамлекеттер эч кандай түзөлүү деп чуркап жүрүп, бечара Насырдин Исанов өлүп кетти. Эмне аны бүгүн эстебешибиз керек? Ал өлгөнүн себеби ошол кум төрдүн талашы болчу. Биз алып турабыз, сүйлөгүбүз келбейт. Анан бирде болгондо эле акылдуубуз, бизден акылдуу дүйнө жүзүндө эбирелерди аркада калып калат. Мына образ айтканда бүгүнкү күндө эмне болуп атат? Бүгүнкү күндө жанагы кичинекей жеке инвесторлорбу же Кытайдан келген чоңдорбу бизге жөн эле пирожки сатып берип коюп туруп эле, пирожки мен шуну жеп тур деп туруп эле. Ошондон казгандын баарын алып кетип атпайбы? Рахмат Эсен агай. Мен кошулам сизге. Ооба. Убагында да мен айткам, мына алтын чыгып атат. Алтын чыгып аткандан кийин кыргыз алтындын бир имиджин көтөрүш керек дүйнө жүзүндө деп бир завод курсакпы. Ошол 1 грамм алтын иштесе, бизде предприятие ачылса 3 граммдын деген пайдасын келтирет эле. Япондуктар келген, Южный Корея келген, бирок ошондо деген мындай биздин жетекчилер туура түшүнгөн жок. Аны айтпайлап коеюн, бирок ошондо заводдор ачылбай калды. Ачылса космос деген бул биз го жанакы эле шакеке эме Индия менен эметип эле ошол кетип атат да. Мында высокий технология, электроникага колдонбой атабыз. Бул жерде да туура маселе коюлуп атат. Бул жерден иштеп калса, анда деген биз чоң ишканаларды ачышыбыз керек. Темирди иштеткизишибиз керек. Анан дүйнө жүзүндө айтылгандай, жана Россия баягы мамлекет алар деген сырьевой придаток болуп эле сатып эле бир токтосо токтойт, бир алар деген аябай мамлекет келет, ушул сырьевой придаток болбой калсакпы деп атабыз. Ошол азырда кеч эмес, алтын боюнча да ачыш керек мындай предприятияларды. Экинчиден ушул темирди уш жерден жанына может заводдорду курабыз, темир жолду алып барып туруп, мындай чакан предприятияларды түзүп, 6 миллионбуз өзүбүздү бакканга жетет эле. Ошо жагын туура айтып атасыз. Дагы ишканаларды ачыш керек. Сырьевой придаток болбошубуз керек. Азыр деле кеч эмес, Азырда кеч эмес. Эми биринчи угарман дагы сиздин пикириңизди сурагысы келип атат. Эми Кытайдын карызын дагы унутпашыбыз керек. Кантип кутулабыз дегенди ойлонуш керек. Эми ал карызга муну бизди мындай кошпошубуз керек да. Кошуп эле жок ушул карызды анан биз мында кылабыз деп койсок бүттү. Анда деген өзүбүздүн жанакы мындай политикабыз кичине бузулуп калат. Биз азыр деген государственный предприятие сатпайбыз, бербейбиз Кытайга, бир да жерди бербейбиз. Вот. Лицензия өзүбүздө болот. Ошондуктан алар менен деген сырье керекпи? Мына момундай баа менен аласыңар деп, пожалуйста. Аны сырьёну жанакы эмени деп коет, концентратын. Ал деген божомолдук контролдо болуш керек. Ачык. Мына ошондой болот. Ата эмени акырын ошо иштеткизип эле эмелерибиз бар, акчаны таап акырын төлөсөк болот. Рахмат. Да угармандар бар бизде, күтүп аткан. Кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Саламатсыз. Бул жетим тоону ушу ачыр эле башта эле чогулуп элдин немесин жүргүзүп атат да. Баштагандан кийин өкмөт өзү чечим кабыл алып, мына сиздерге ошон специалисттер менен, окумучулар менен, анан кимде техникалар баарын основаниясын эметип баштаса болот да. Жана бирөө Исановду мактап кетти. Кумтөрдү Исанов баштаган кереги барды. О 29 ноябрда авария болгондо мен оформить эткен авариясын. Немеден Окендеги.
немесин. Жетимде 2 каналист отурган арка жагында. Сол жак жан башында Исанов отурган, астыда Телехандир отурган. Удар ошо Отоңстокко тиген Зилушта 33 бамперине. Балонго жаш тийип, чалкасы менен түшүп калган. Ошондо Исанов каналисттерге кумдарды сатып боюнча биринчи переговор Исанов баштаган. Жана бир Исанов мактап кетатпайбы, андай айткан болбойт да. Ошондо мына кумдар каналисттерге өтүп кетти. 15-жылы биздин өзүбүз менчик өтөт деп акай сайрап атып, мына 15-21-жылы кетип атат. Дале ошолордун карамагында жүрөт. Жетимте ошо жетимсиреп калып атат экен деп ойлойбуз. Рахмат. Дагы бир угарман бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Айтыңыз сурооңузду. Угуп атабыз. Саламатсыңарбы? Мен Түгөр районунан чалып аттым эле аркалап. Мындайда макул эме жетим тоону өзүбүз иштетебиз деп атабыз. Туура, өзүбүз иштетели. Бирок бар. Багы эски дат баскан галстук тагынгандар ушул кезден баштап эле бөлүштүрүп алып атышат да, депутаттар эски. Эмнени бөлүштүрүп алып атышат? Жерлерде жетим тоонубу? Деген эмелерди бөлүп атышат. Дегендей да ойдобуз. Ушу өзүбүздөн чыккан митек урттар жаман болуп атпайбы? Аны кандай кылабыз? Сырттан макул тартпайбыз дейбиз, Кытайдан, Россиядан тартпайбыз дейт. Өзүбүздөн чыккан митек урттар эле талкалап атпайбы? Рахмат сизге. Кандайдыр комментарийлерди айтасызбы? Жогоруда угармандардын сөздөрү боюнча кандай дейсиз? Чын эле ошол кумтөр боюнча муну эми тарыхта баягы тактай турган дагы көп маселелер бар. Ал эми бул кийинки угармандын жанагы Баркалбас агайыбыздын суроосу боюнча кичине тактоо иретинде да негизи ошол мамлекеттик компания кандай түзүлөт, анан ошо биздин ата мекендик өндүрүшчүлөр, инвесторлор кандай тартылат деген маселеде го бул сөздүн төркүнүчү. Анткени мына бизге да кайрылгандар болуп атат. Чубак Өмүрбеков деген Facebook пайдалануучу. Өзүбүздүн кыргызстандык бизнесмендер бар, чет мамлекеттерде иштеп жүргөн. Ошолорду тартыш керек, чет элдиктерге бергенден көрө дейт. Анан дагы бир суроо Аида Токтогулова. Жетим тоодогу темирдин сырьёсу биздин небере чөбөлөлөргө чейин жетет буюрса, аны жеп жутуп сатып жок кылып жиберишпесин. Биз күрөшөбүз, эч кимге саттырбайбыз дейт. Ушул эле сөз демек жана өзүбүздүн ата мекендик өндүрүшчүлөр иштесин, инвесторлор тартылсын деген кеп да. Туура. Мына кумтор боюнча кумтордун баягы орусча айтканда две стороны медали бар. Биринчиси бул деген кандай башкарбаш керек, кандай совместный инвестор менен иштебеш керек деп стратегический жагынан биз утулдук. Туурабы? Вот. Азыр эчтекебиз жок, бирок эме каражат түшүп атат. Экинчиден техникалык жактан, карапында иштеткизген жагынан, экономика жагынан үйрөнүш керек. Биздин кадрлар деген ал жерден өсүп атат. Эч жака кетпейт. Чет мамлекетте иштеп атат. Азыр жакшы шарт түзүп берсек, ошол эле жетим тоодо зарплатаны жакшы мондай тиги шарт түзүп берсек, келишет, иштейт. Кадрлар бар, кадрларды да үйрөтөбүз. Бул параллельно проблема болбойт. Экинчиден анан бул жерде жанакы бизде туура биздин миллионерлерди чакырыш керек, айтыш керек. Мондай деген элдик проект болуп атат. Катышкыла, коркпогула, капиталыңарды салгыла, намыстанып, давайте могу жакшы предприятие ачалыктагы мына ошол учредитель болосуңарбы, эмеге жанакы акцияны чыгарыш керек, внутренний биржа, өзүбүздүн биржага бир топ кишилер келет. Мына ошол жерден акция чыгарып эле, ошол дагы эмеси болот, тиги мындай жолу бар. Конечно, миллионерлерди тиги колдонуш керек. Намысына тийиш керек. Негизичи дагы бир суроода мына азыр угармандардын сөзүнөн, анан мына Facebook пайдалануучулардын сөзүнөн алып караганда ушу токен тармагы Кыргызстандын баягы экономикасынын өнүгүшүнө мындай жакшы бир мындай бир максаттуу бир иштете албай калдык деп ошол сиз айткандай кумтөрдү, анан ошол эле жер үйдү дагы мисал кылып атышпайбы?
ошондой болуп калбасын деп жетим тоодо, анан жетим тоодон үмүт артылып атканы өзүбүз иштетебиз, өзүбүз мамлекеттик компания түзөбүз деген мындай бир коомчулуктун да бир колдоосуна ээ болуп тургандай. Эми мына сиз айтып атасыз, азыр чалгындоо иштерин гана баштайбыз. Чалгындоо деги эмне бар экен, ошол жерде эмнелер катылып жатканын биринчи билишибиз керек, кандай кылыш керек деген бир стратегия менен иштейбиз деп. Ошол стратегиядагы кайсы бир учурда бир технологияларды пайдаланабы? Мисалы үчүн бизде эмне дегенде эле Кытайдын технологиясын же ушундай бир ыкмаларын, мындай бир батыш жактын ыкмалары, ошол эле мына Кумтөрдү сиздин дагы айтканыңыз бар, ошол Канаданы иштетип калганы дагы бир жагынан жана айткандай плюстары бар деп. Ошол сыяктуу бир технологияны колдонулабы бул жерде? Дүйнөлүк практиканы эске аласыздарбы? Албетте. Мен азыр бир мисал келтирип кетейин. Богуреки кем байлык эле баягы инвесторлорду алып келип, иштеткизип, эметкени бир жакшы. Бирок дүйнө жүзүндө карасак, кем байлык менен бай мамлекеттер байып кеткен жок. Туура колдонгон жок. Бул деген политика өткөн кылымдыкы. Бул деген баягы инвесторлор келип, бат иштеткизип, алып кетип, прибылын алып кетип калган. Азыр деген өзгөрүш керек политиканы. Биринчи маселе, бул Эмиратты карасак, нефтте отурат, нефтти кандай иштеткизди? Балдарды жиберип, көп акча бербей, Америкага, Великобританияга жиберип, ошол бир голодный паёкта кармап туруп, окутуп, кайра алып келип туруп, анан деген рефераттарды жаздырып, кандай инвестиция кылса деп, мына ошол бир жол бар да, иштеткиз керек. Пайда, кем байлыгы деген бизге деген бөлөк формада иштеш керек. Пайда алып келдириш керек. Культура производствону ачышыбыз керек. Өзүбүз деген бауыраки жайыттар деген ошондой калыш керек. Мош деген иштеткизбеш керек. Санаш керек, текшериш керек, санаш керек. Бизге эмне пайда келтирген, эмне алып келет. Же туризм болобу? Мен ошону айтып атам. Биринчи изилдөө геология. Ошондон кийин белгилүү болот турбайбы? Обязательно. Биринчи даже мен ойлойт элем, эме катышыш керек. Жанакы окружающей среды. Динарага айтып, Динара, давай тиги эмелерди жибергин дагы биз менен отуруп санасын, эмне болуп кетет, кандай проект башталганда. Экинчиден бул Норвегияны алалык. Нефть алар кандай деңгээлде азыр? Аларда ошол госпрограмма түзүп, государственный политика, государственный жанакы мамлекеттик ишканаларды ачып, биринчиден мына ошол. Бул дагы бизде деген бул жетимтоо аябай чоң проект болот. Ошону туура комплексына караш керек. Ошо жагынан эметип атабыз. Токтотуп, азыр ой жок, азыр кереги жок дегенде биз деген темпти деген жоготуп атабыз. Азыр мына шайлап алсак президентти, азыр иллюстрация кылыш керек. Көп проблемалар бар. Параллельно ошол экономика жагын караш керек. Балдарды чогултуш керек. Азыр деген бир жанакы мындай аналитический центр ачыш керек. Балдарды жибериш керек дүйнө жүзүнө. Барып карап келгин. Мондай деген кандай иштеп атат, кандай технология болуп атат. Анан жибербей эле бул жерде отуруп эле анан инвесторду карап отурсак, өзүбүз тың болуп, өзүбүз эки жакты мындай чыгып карап, анан келип туруп топтош керек жакшы тиги. Негизичи сиз деген ушул мына адистерди окутуп жүрөсүз. Бизде адистер барбы ушул? Бул эми этап менен жүргүзүлө турган иш болуп атпайбы? Демек адистер өзүбүздө мындай күчтүү болуш керек. Адистер бар. Мага жазып турат. Дүйнө жүзүндө Канадада, Америкада, Африкада, Россияда көп. Жыл сайын 5-6 кишиден Россия алат мен балдарымды, выпускниктерди. Алар жазышат. Шымага карабайчы, бир 300 бала. Өзүбүздүн бир эмебиз бар, группабыз бар. Шымага карабайчы, жакшы проект ачылса, биз деген барып иштеп беребиз. Ооба, конечно, эки жакта жүрөбүз, бир 10 жыл болду. Эми үйгө барып Кыргызстанда жашасак болот эле. Ал үчүн деген мына жакшы коррупция жок, мындай менин деген мына иштеп берсем, жакшы иштеп берсем, жакшы зарплата алсам, мен бир да күн турбайт элем, тиякта Кыргызстанга келетем. Жанакы клич деп коет, орустар айткандай, акырын балдар ачылып атат, келгиле десек, конкурс болуп калат. Мен ага
буга точно айтам да. Анан коом түзгөнбүз ошол жана эксперт токен ассоциациясы эмес. Вот биз азыр окутабыз. Тоо болуп калыптыр да? Жок, бул жерде мен дагы бир эме башка ассоциация барбы, ооба. Просто аз болуп азыр кишилер сурайт эле. Вот. Анан ушул эме боюнча академиктерди окутабыз. Дүйнө жүзүндөгү кандай стандарттар бар деп. Себеби деген бул деген ушул дүйнө жүзүндөгү стандарттар менен жасаш керек изилдөөлөрдү. Башталышында туура жасаш керек. Мына тиги ЕСОНД, Евразийский союз экспертов недр член правления кылган жакында эле биз отчетно-выборный собрание өткөрдүк. Декабрда, 8 декабрда. Мына ошондо деген тиги Путин коюп атат. Бийик деңгээлде иштеш керек, жорукка өтүш керек, Крискага деп. Биз азыр Крисканы ушул институт компетентных лиц деп коебуз да, профессионалдар иштеш керек. Негизи айтып коет го, Союз учурундагы билим алган ошол токен жагы геологторду дагы бизде көп макташат эмеспи? Биздин Кыргызстандын. Уктуруубузда соңуна чыгып баратат. Сизге бир суроо да, Ишимбай Карбаевич, дүйнө жүзүндө бул тоген тармагын иштетүү менен өлкө бюджетине бир пайда алып келүү бул кадимки эле көрүнүш болуп калбадыбы бүгүнкү күндө? Анан биздин Кыргызстанда ушул тоген тармагын иштетүү десе эле чет өлкөлүктөргө сатып ийет же инвестор алып кетет, анан өлкө куржалап калат деген маселе чыкты, саясатташып кетти. Демек, максаттуу иштетсе бул өлкөгө пайда гана алып келет десек болобу? Туура. Жыйынтыктап айтканда. Жыйынтыктап айтканда пайда алып келет. Экинчиден, калк биздин специалисттер иштегенди үйрөнөт. Вот. Четке барып, азыр деген бул эме болуп калды да, жөн эле Кыргызстанда отуруп эле иштебейт балдар. Азыр деген интернетте отуруп эле жанакы проекттерди жазып кандай жүрөт, туурабы? Ошон үчүн деген бул өзүбүздө эле Кыргызстандын технологиясы, Кыргызстандын менталитети дебей, мындай техника, iPhone есть и iPhone во всем мире, туурабы? Mercedes и в Африке Mercedes дейт. Таки бул жерде технологиядан кача албайбыз биз. Химия, математика бир дүйнө жүзүндө. Тагы биякта да ошол барып көрүш керек, деңгээлдеги технологияларды алып келиш керек. Мына ошол бизге чоң эле пайда келтирет. Эми мына сиздин оюңузга да кубаттап аткан экен, биз ушундай суроо бербедик беле? Чубак Өмүрбеков жазып атпайбы? Балыкчы Жалал Абад жолун Кытайлар алып иштетип атат, бирок кыргыз балдары эле иштеп жатышат. Техникаларды кредит алып сатып алса, өзүбүздүн балдары да иштете алат дейт. Агай да ушул айтты. Кийинки Фатима Жусуповна жазып атат, саламатсыздарбы? Жакшы теманы көтөрүп жатасыздар. Кен байлыктарды башка өлкөгө берүүгө эл каршы, себеби лицензия бергендер ойлонбой өз кызыкчылыгын гана ойлошот. Өзүбүздүн балдарга бериш керек, жардам берүү керек аларга дейт. Булардын оюн кубаттайсызбы, кандай деп жооп бересиз? Туура. Демек, эң биринчи чалгындоо иштерин аяктап, мамлекеттик ишкана түзүп, ана максаттуу, ырааттуу иш алып баруу керек азыр ушул этапта, агай? Биринчи этап мен ойлоп атам, мамлекеттик ишкана ачыш керек. А жерге бир группа түзүш керек. Опытный инженерлерден, юристтерден, экономисттерден боорки тазалап, жанакы жер маселеси, лицензия маселеси, экология маселесин караш керек. Экинчиден, туура, ачык, жанакы 10-15 миллион долларды деген алып келиш керек. Кандай алат? Кредит алабы? Же болсо бул биздин өзүбүздүн ички резервтерден алабы? Же центраны колдонобу? Ал ошол экономисттер иштеш керек. Бул биринчи. Экинчи, проект түзүп, жанакы геологиялык изилдөө иштерди ошону башташ керек. Бул алгачкы иштер ушулар. Ошону баштап ишке ашырылып, изилдөө иштерди баштап атканда сразу эле экологиялык маселелерди деген караш керек. Изилдеш керек. Рахмат, Талайгүл, бизге берилген убакыт тилекке каршы аягына чыгып калды. Биз бүгүн экономикадагы бир маанилүү темада жетимтоо ген боюнча сөз кылдык. Биздин бүгүнкү суроолорубузга жооп берүү үчүн биздин студиябызга Кыргыз тоо кен тармактарынын эксперттик коомунун президенти профессор Чуноев Ишимбай Карбаевич катышты.
Ишимбай Карбаевич, сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу радио каармандар, уктурууну Талайгүл Сыдыкбекова жана Талайгүл Чабдарова алып бардык. Сиздерге жеткирүүчү Максат Мамуралиев жана Азиз Чокморов иштеди. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Саламатта калыңыздар. Саламатта.